Салам достор, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Биз аябай кыйын сөздөрдүн баарын билебиз. Терминдерди билебиз, мезотерапия, плазмолифтинг, жада болбосо блефаропластиканы дагы билебиз. А бирок кээ бир айымдар жөнөкөй эле кремди туура сүйкөгөндү билбейт. Чоң дарыя кичинекей арыктан башталат. Сулуулуктун дарыясы дагы ошо кичинекей кремди туура сүйкөөдөн башталат. Кремди туура сүйкөөнүн 5 эрежеси бар. Биринчи, бул кремди туура сызыкчалар менен сүйкөө. Жолукту мындай чойсоңор, эгерде туура чойсоңор, жолук айрылбайт. А бирок туура эмес чойсоңор, айрылып кетет. Ошондой эле беттин териси дагы өзүнчө структурасы бар. Ошол структура менен сүйкөсөңөр, эч качан бет чоюлуп, бырыш болбойт. Мисалы, биринчи сызык ээктен башталат да, кулактын түйүндө бүтөт. Кремди мынтип сүйкөш керек. Же шакекче кылып сүйкөсөк болот. Экинчи сызык ооздон кулактын ортосуна чейин. Мен шакекче кылып сүйкөгөнү жакшы көрөм. Үчүнчү мурундан мына точкага чейин. Муну дагы монтип сүйкөш керек. Мен бетимде макияж бар, ошондуктан өтө жакшы көрсөтүп бере албайм. Чекеге болсо кремди назик, этият кыймыл менен мындай кылып сүйкөш керек. Же мындай кылып сүйкөсөк болот. Көздүн тегерегине болсо акырын колдун учу менен мындай кылып сүйкөсөк, эч качан бетибиз чоюлбайт, терибиз чоюлбайт жана эрте бырыш түшпөйт. Кремди туура эмес сүйкөгөндөн дагы эрте бырыш түшүшү мүмкүн. Экинчи эреже аз өлчөмдө. Канчалык көп крем алсам ошончолук жакшы сиңирет деп ойлобогу. Теринин курсагы тойгуча сиңирет, калганы болсо жөн эле калып калат. Эгерде кремиңер кымбат, аябай сонун крем болсо, жөн эле орустар айтканда перерасход болот. Бул силерге керекпи? Керек эмес, үнөмдөгүлө. Үчүнчү, кремди сүйкөгөндө туура убагында сүйкөгүлө. Кремди дайыма эртең менен жана кечинде сүйкөш керек. Күндүз жаңыртуу максатында, мисалы намаз окугандан кийин албетте сүйкөсөңөр болот. Бирок биринчиден крем аябай көп кетип калат. Экинчиден ошол учурда беттен жуулбай турган, мисалы ошол эле 5 мал дары таап атканда беттен кетпей турган кремдерди колдонсоңор аябай жакшы болот. Анткени кремдин баасына жараша сапаты болот. Эгерде кайра крем кымбат болсо, аны кайра сүйкөсөңөр аябай көп расход болуп калышы мүмкүн. Үчүнчүдөн туура басым менен. Эгерде кремди сүйкөп атканда катуу бассаңар, тери чоюлуп калышы мүмкүн. Назик, этият кыймыл менен жана колдун териси абдан жумшак болуш керек. Эч качан жанагындай катуу щеткалар менен болбойт. Бетке аябай аяр мамиле жасаш керек. Анан албетте териге туура келе турган крем сүйкөш керек. Эгерде териңер майлуу болсо, майлуу териге арналган, кургак болсо, кургак териге арналган, аралаш болсо, аралаш териге арналган, сезонго карата сүйкөш керек. Жайында башкача кремдер, кышында башкача, күзүндө башкача кремдер дегендей. Эгерде күн тийип турса, күнгө каршы кремдер сүйкөш керек. Эгерде тери кургап турса, нымдалыштыруучу кремдер сүйкөш керек. Бирок негизги эрежелер ушу. Эң мен басым кылып кеткен нерсе сөзсүз линияларды, сызыкчаларды билишиңер керек. Басымды туура кылышыңар керек, жана кремди туура таңдоо керек. Эгерде видео жакса, комментарий жазыңыз, лайк басыңыз, перепост кылыңыз жана албетте суроолоруңузду бериңиздер.